63 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, келгендер каттоодон өтө беришет. Каттоо жүрүп жатат. Жумушубузду улантсак, күн тартибиндеги кезектеги маселе Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетти караган. Баяндамачылар Никитенко Наталья Владимировна, аталган комитеттин төрайымы, Асанов Курсан Сатарович, ички иштер министринин орун басары, чакырылгандар Курсан Сатарович келип калды. Наталья Владимировна, баяндамаңызды баштай берсеңиз. Рахмат. Уважаемые коллеги, комитет 9 октября 2018 года в третьем чтении рассмотрел проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, инициированный постановлением правительства Кыргызской Республики. Хочу напомнить, что речь идет о приведении законодательства в соответствие со статьей 150 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, где единый реестр правонарушений и проступков утверждается правительством Кыргызской Республики, поэтому данная норма является редакционной и принимается для приведения в соответствие с законодательством. В режиме третьего чтения были исправлены некоторые лингвистические ошибки, и по итогам обсуждения комитетом принято заключение одобрить проект данного закона, внести на рассмотрение и поддержать в третьем чтении. Рахмат, баяндама аяктады. Мыйзам долбоор 3-чү окууда экен. Редакциялык мүнөздө таблону бериңиздер, урматтуу депутаттар, суроо талкуусу жазылыңыздар. Аппарат табло. Суроолор. Суроо бериш үчүн сөз Торобаев Бакыт Эргешевичте. Саламатсыздарбы? Курсан Сатарович, сизге суроо. Мыйзам боюнча түшүнүктүү болуп атат. Бүгүнкү күндө МВДнын кызматкерлери ГАИден, ДПСтен сырткары штрафтарды жазалабы? Мисалы, жүргүнчүлөр туура эмес жерде өткөн болсо, жолду бузуп эрежелерин, ИДН жана баягы ППСтер барго, ушулар административдик правонарушениялардын негизинде штраф жазып же сотко кайрылуулар жазып барбы ушундай укуктар? Мен билишим боюнча, эгерде мусорун таштаса туура эмес жерде, эгерде түкүргөн болсо туура эмес жерде, экотехинспекцияга жүктөлгөн деген маалымат, же туура эмес айттым, ушуну мага бир айтып берсеңиз. Урматтуу Бакыт Эргешевич, биринчиден баягы жол эрежеси боюнча айта турган болсок, жол кайгылуу кызматы деп түзүлгөн бизде башка башкармалыктын. Анын баардык кызматкерлери, сиз айткандай, административдик кодекс менен иштеп атат негизде. Бул боюнча биз штраф салышка биздин немебиз бар, мыйзам жол берет. Ошол эле учурда баягы мусор ташоо боюнча, анан кийин баягы жүрүм туруу боюнча дегенде биздин айылдык тескөөчү бар. Ошону менен анан жол кайгылуу күзөтүү деп коет, жол кайгылуу эмес, күзөт баягы ППС деп коет, патрульный дорожный служба деп, патрульный постовой служба. Буларга дагы мыйзам негизинде штраф салса болот бүгүнкү күндө. Рахмат. Мен айтканым, Курсан Сатарович, сиз эми мурда депутат болгонсуз, сиз саясатчысыз. Ушу ППС жана башка службалар сиздин көзөмөлүңүздө. Тартип салсак, ким мусорун таштаган болсо туура эмес жерде, машинадан мусорду ыргыткан болсо токтотуп, штрафтарды жаздырып, эгерде туура эмес түкүргөн жерде болсо штрафты жаздыртып, эгерде вообще негизи жолдордо болобу же көчөдө болобу эрежелерин бузган болсо, ошо штрафтарды жазып, сотко апарып жазалсак, ошондо биздин мамлекетибизде тартип болот. Ошондо сиздерди дагы сыйлайт. Ошондо биздин жарандарыбызды мыйзамдарды сыйлайт. Ошол жерден дагы биз эмне кылабыз? Аны өнүккөн мамлекет тап келебиз.
Рахмат. Кезектегі сөз Бақтыбек Сағындықович. Сізде. Рахмат, Мирлан Исакович. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, юстиция министрлигинин өкүлү барбы? Бар экен. Мен тактоо этерин в порядке информации берейин деп атам да. Наталья Владимировна, вы вчера тоже поднимали этот вопрос. Министерство юстиции, может быть, сейчас идет инвентаризация. Вот такие законопроекты, которые требуют грамматического исправления, каких-то несоответствия законодательству. Мен суранат элем да, Мирлан Исакович, көчөгүн эле айттым эле, баарыбыздын убактыбызды албай, ушуну юстиция министрлиги топ бир ап келсе, бир добушубузду берип, убактыбызды сактайт элек да. Ошол тактоо этерин эле айтып атам да мен. Рахмат. Рахмат. Наталья Владимировна, микрофон бергилет. Баяндама чыгат. Рахмат, уважаемые коллеги, спасибо за предложение. Но по данному законопроекту ситуация немного иная. Это важная поправка, которая устраняет коллизию. То есть это не просто техническая редакционная правка, это устранение коллизии между Уголовно-процессуальным кодексом, Законом об электронном управлении и Кодексом о нарушениях. Более того, это связано со вступлением новых кодексов, значит, в силу в 2019 году. Поэтому эта поправка своевременна и необходима для того, чтобы ведомство МВД смогло успеть подготовить необходимые нормативно-правовые акты и правительства по процедурам. Рахмат. Бақтыбек. Мирлан Исакович, я совершенно прав с вами, Наталья Владимировна. Тем более в третьем чтении мы поддержим законопроект, очень нужный. Но тем не менее я бы хотел обратить внимание Министерству юстиции все-таки проводить инвентаризацию и как-то приводить эти законопроекты, проекты законопроектов одним каким-то, ну, будем говорить, списком принести, оптом, грубо говоря. Чтобы мы могли те законопроекты, которые не требуют обсуждения, принять, где противоречит один нормативно-правовой акт другому или там привести в соответствие. А так поддержим. Все, спасибо. Кече айтылган сунуш оптом эмес пакет менен алып келгиле деп. Мен уже пакет менен кийинкиде толук алып келгиле. Рахмат. Зулушев Курманкул Токтуралиевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоор боюнча менде бир суроо бар. Ким жооп берет билбейм. Өзүңүздөр уксаңыздар. Баш мыйзамдын 20-чы беренесинде 2-чи пунктунда турат: адамдын укугун жана эркиндигин чектеген мыйзам актылары кабыл алууга тыюу салынат дейт. Ал эми сиздер сунуштап аткан 40-чы берененин 2-чи пунктунда окусаңыздар, кызыкчылыктарын чектөө үчүн негиз болушу мүмкүн деп өкмөткө берип атасыздар да, бул кандай болуп калат? Баш мыйзамга карама-каршы болбойбу? Урматтуу Курманкул Токтуралиевич, билесиздер, баш мыйзамдын өзүндө да жазылган, эгерде коомдук коопсуздукка, ошондой эле мамлекеттик коркунучка келтирилген болсо, адамдын укугун чектөө болот деген дагы түшүнүк бар. Берене. Бирок бул биз киргизип атканда, урматтуу Курманкул Токтуралиевич, бул убактынча гана. Баягы штраф төлөгөнгө чейин эле болот да. Ошондуктан эч качан Конституцияга карама-каршылык келбейт. Биз бул боюнча толук карап чыктык. Ошондой штраф төлөнгөндөн кийин кадимкидей эле неме болот. Мындай кандайдыр бир убакытта болот. Мисалы үчүн бир жумабы же 10 күнбү. Ошондуктан бул Конституцияга карама-каршы келбейт. Бул маселе боюнча биз карап чыктык баарын. Уважаемый Курманкул Токтуралиевич, спасибо за вопрос. Действительно, и в заключениях некоторых служб Жогорку Кенеша была отметка о том, что это, возможно, противоречит Конституции. Был проведен тщательный анализ. Мы хотим отметить, что на самом деле законопроект возлагает на правительство разработку положений. То есть не затрагивается смысл и суть, потому как самим кодексом о нарушениях, значит, установлены виды нарушений, взысканий, дополнительные правовые последствия и так далее. Речь идет, значит, о процедурах и о приведении в соответствие с действующим законодательством, Уголовно-процессуальным кодексом и Законом об электронном управлении. Рахмат. Тура белгиледиңиз, мен баса айтып коеюн. Бул баш мыйзамга карама-каршы келет. Эми 3-чү окууга келиптер, депутаттар чечет. Негизи бузуулар кодекси өзү мыйзамсыз кабыл алынган кодекс. 2 айдан кийин иштейт, бул оңдоолорду талап кылат.
ошондо жалпы карайбыз го. Рахмат. Рахмат. Суроого жана талкууга жазгандар аяктады. Комитеттин чечимин окуш үчүн Наталья Владимировна, сөз сизде. Рахмат, уважаемые коллеги, законопроект рассматривается в третьем чтении. Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции просит поддержать заключение комитета и одобрить в третьем чтении. Рахмат. Мыйзам долбоор 3-чү окууга добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам менен чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кезектеги маселе 2018 жылдын 1 февралында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Тажикстан Республикасынын аймагында жана Тажикстан Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте каралган. Баяндамачылар Нурбаев Абдывахап Мамат Расулович, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет төрагасынын орун басары. Сарыбаев Русланбек Рыскулбекович, мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымынын орун басары. Чакырылгандар бул жерде баяндама үчүн сөз Абдывахап Мамат Расулович сизде. Рахмат, Милан Сәпкевич. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын 1 февралында Душанбе шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Тажик Республикасынын аймагында жана Тажик Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуусунун тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Сунушталган макулдашуу менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын Тажик Республикасынын аймагында жана Тажик Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында эки тараптын компетенттүү органдарына 40 календардык 60 календардык күн ичинде каттоодо туруу мүмкүндүгү каралган. Рахмат. Баяндама аяктады, урматтуу депутаттар. 3-чү окууда мыйзам долбоору табылоо бергиңиздер. Суроо, талкуу болсо. Суроо, талкуу жок. Бар экен, Умбеталы Токторалиевич, сөз сизде. Айта бериңиз. Рахмат, Мирлан Исакбекович, Ерлан Бекешевич, сунуш катары сизге, да? В 1996 году президентом Казахстана, уважаемым Нурсултаном Абишевичем, был такой проект, назывался ЦАК, Союз Центральноазиатских государств. Помните, да? И тогда именно вопросы вот именно паритетной дипломатии. Все страны центральноазиатских государств, корни одни, религия, по соседству живут, традиции, все, то есть тот момент, где именно пользуется паритетная дипломатия. Да? Я, естественно, за союз, за хорошие отношения с соседями. Естественно, по этому проекту, по Таджикстану, по этому законопроекту. Но если поглубже подумать, почему этот проект не состоялся, Союз Центральноазиатских государств, в корне были экономические причины. К тому времени все страны, которые в Центральноазиатском государстве находятся, они в разных демографические, экономические, вопросы безопасности, в разных ситуациях были, да? Поэтому не состоялся этот союз. Я просто хочу в плане предложения, мы все эти моменты должны учитывать, Ерлан Бекешевич. И как вы в главе вот этих внешней политики стоите, вы должны более глубже давать оценку. Я к чему это говорю? Один только момент. Это вопрос экономический, да? Трудоустройство. Действительно, на юге с соседними государствами. На юге с соседними государствами сейчас вот работают на полях, на строительстве. Везде граждане соседних государств доминируют. Почему? Потому что они дешевле обходятся работодателю. И 5 секунд. Ерлан Бекешевич, когда мы
призываем, когда мы объятия свои раскрываем соседями, мы такие моменты тоже должны учитывать. Спасибо за внимание. Рахмат. Жооп барбы, Эрлан Бекешевич? Уважаемый Умбетал доктор Ильич, я с вами согласен в том плане, что после распада Советского Союза предпринимались попытки в Центральной Азии объединить в союз, либо другие какие-то объединения. Согласен с тем, что чтобы объединиться, нужно, наверное, понимать, что мы друг друга нужны. И я думаю, что на сегодняшний день, после прошествия 27 лет, как распался Советский Союз, мы более четче понимаем в Центральной Азии, что мы друг другу нужны. Именно поэтому в этом году впервые за многие года состоялась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Главы государств в откровенной атмосфере обсудили все вопросы, которые стоят сегодня в повестке дня, в том числе о том, о чем вы и говорите. Это вопросы и политического взаимодействия, это вопросы торгово-экономического взаимодействия, инфраструктурные проекты, это обеспечение безопасности, это облегчение взаимодействия между гражданами наших стран. И было принято решение, вы знаете, что такие встречи будут традиционными, и они будут каждый год проходить накануне праздника Норуз. По решению президентов правительством по двум направлениям были даны задания, потому что по линии внешнеполитических ведомств, чтобы мы собрались и обсудили все эти вопросы. Мы это поручение выполнили. Летом состоялась первая встреча тоже за многие года министров иностранных дел стран Центральной Азии у нас в Кыргызстане. Планируется встреча экономического блока. То есть все те процессы, о которых вы говорите, они сегодня по-новому запускаются, и мы видим большую перспективу в этом. При этом, конечно, мы должны понимать, что каждая страна будет отстаивать свои национальные интересы, и мы в том числе будем отстаивать свои интересы. Но есть еще и региональный подход. Все мы вместе должны понимать, что многие вопросы, которые стоят сегодня в повестке дня нашего региона, возможно решить только на региональном уровне. А это потребует, конечно, усилий всех сторон. Поэтому к этому вопросу мы серьезно подходим. Все страны Центральной Азии серьезно подходят. Поэтому перспектива есть, и мы над ней работаем. Спасибо. Рахмат. Табалды Гапырыч. Табалды Гапыртилаев. Рахмат, Нурлан Сакбекович. Эрлан Бекешевич, мыйзам долбоорун колдойбуз. Мен өткөндө да сиздерге ушул жерден сурандым эле, автомобилдерден алган Тажикстан менен Кыргыз эки газ бор боюнча. Мамлекет өкмөттө да биринчи вице-премьердин баштоосунда баягы өкмөттүк комиссияда түздүк эле да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жумуш токтоп калды. Эмне болуп атат өкмөттө ошо? Азыр мына дыйкандарыбыз жемишин алды, ал жака күнүнө 5-6 жолдон кириш керек. Ал жакта бир топ чоң сумма коюлуп калган да, автомобилдик эки газ бор. Сборлор боюнчабы? Азырынча бүгүнкү күнгө чейин сборлор тажик тарабы бизден жүк ташуучулардан алган фитосанитардык, санитардык жана башка сборлор жана ушундай эле биз тарап алып аткан фитосанитардык, санитардык жана башка сборлор бара-бара менен бирдей, бир паритетте. Бирок биз тарап тажик тарапка сунуш киргизгенбиз. Эки тарап ушу сборлор тең алып салганга. Тажик тарап азыр ушу карап атат да, самый жоопта биз азырынча ала элекпиз. Бирок биз ушу маселе биздин күн тартибинде турат, биз аны иштеп атабыз. Эрлан Бекешевич, бул эми Минтранстын айкагында эле экен да. Себеби биздикилер киргизип коюп, канча жолу алар кайрылганда биз жактан жооп болбогондон алар кайра бизге ошо жооп катары киргизди. Ал жерде жөнөкөй эл үчүн бул чоң акча да. Мен сизден суранам да, Минтранстын өкүлдөрү болсо, барып туруп ошону чечип келсеңиздер жакшы болмок да. Батыраак чечип бериңиздер, элдер кайрылып атат бизге. Рахмат. Рахмат. Суроого жана талкууга жазылгандар аяктады. Комитеттин чечимин окуш үчүн сөз Абдувахап Мамадов кечирип коесуз. Таблону берип койгулачы, жазылам дегендер чыгып атат.
Мирлан Канатбекович, сөз сізде. Рахмат. Мен кечирим сурайм, мыйзамды колдоп беребиз. Болгондо Эрлан Бекешевич, чегара кызматы бир көңүл буруп койсоңуздар. Мына Акжол жана Чалдабарда бекеттеринде, эме пункттарда, чегара пункттарында биздин Россия менен катташкан көп биздин жарандарыбыз бар. Алар ошо өзүнүн унаасы менен өтүп атат. Ошо жерде казактын чегарасы абдан бир экинчи сорттогу кишилерди болуп аларды бир карашат да. Машинасын бардык тетиктерине чейин чачып, аларды 2 саатка чейин кармап атат. 2-3 саатка чейин. Кийим кечесин бардыгын талага тыштаттырып, баарын жайып алып отуруп алып, түндө мына түндө өтүшөт аларчы. Түндө өткөндө бардыгын көчөгө коюп коет. Эми ошол боюнча сиздер атайын түндө мониторинг группа кылып, көрүп, ошону алардын жетекчилерине жеткизип айтып, ошол жерде пара бермейинче, же болсо бир аз тура эмес, бул жазаганыңар мыйзамсыз десе, алардын тетиктерине чейин машиналарын чачат. Ошол боюнча бир канча айтабыз сиздерге. Мына чалдар, бир тууган боордошпуз дейбиз. Бирок ошол жердеги бир солдат, бир болбогон эле офицери эки элдин ортосунда мамилени бузуп отурат да. Ошол чегара постторуна атайын мына биздин мындай мониторинг группаны жөнөтүп, ошого видеофиксация жасап, алардын жетекчилери чейин жетип бербейсиңерби? Элдер канча жол кайрылып атат? Абдан нечеловеческие условия они создают. Мына өзүм күбө болуп келдим кече мурда күнү. Барып жетекчисине кайрылдым, буларды эмне кылып атсыңар? Норма провоза, тиги жанында алып бараткан продукты питанияларын барын сыртка алып аткан жеринен кайтартып бердик. Бирок алар мыйзамды да карап да койбойт. Мирлан Канатбекович, любое обращение или любое пожелание, позиция, которую высказывают наши члены парламента, мы, конечно, доводим и будем доводить до сведения другой стороны. Это же было в том числе в отношении тех действий, которые предпринимали пограничники Казахстана в аэропорту Алматы. Вы об этом знаете. Мы предприняли соответствующие усилия, предложения и переговорили с казахской стороной. То же самое и по этому вопросу. Мы вчера тоже на заседании парламента этот вопрос был поднят. Мы уже дали соответствующие поручения. Мы над этим вопросом будем работать. Рахмат. Күн тәртибинде маселени тегерегинде берсеңиздер. Сөз Мавлян Махват Эргешевна сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен суроом мондайда, ушул Тажикстан чегарасына жайгашкан эл менен байланыштуу. Мына айтсаңыз, азыркы күндө мындай фактылар болуп атат. Ошол Тажикстан жанына чегара жайгашкан айылдарда кыргыз үй бүлөлөр үй сатса, ошол Тажикстандын эли келип канча баа болсо деле бир аз кымбаттараак акчасын берип алып койчу фактылар аябай көбөйүп кеткен. Анан ошондой биз кантип өзүбүздүн коопсуздукту камсыздай алабыз. Ошол маселени бир сурамжылоо жүргүзүп, иликтеп, жеринде карап, ошол боюнча айткан кишилердин менде координаты бар да, ошол боюнча өкмөттүн өкүлү жана тиешелүү службалар карап бир чара колдонушубуз керек. Ошол боюнча жакшыраак бир мамиле жасап, сурамжылоо кылыңыздар барып. Рахмат. Рахмат. Сунуш катары бол. Госрегистр. Бул боюнча саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымынын орун басары Сарбаев. Сиздин сурооңуз боюнча тактап кагаз жүзүндө берелик. Бул боюнча канча жер, канча жаран, кайсы мамлекеттин жараны экенин тактап Сиз азыркы болуп жаткандагы процесс жөнүндө билсеңиз, азыркы күндө саткан кишилерге кайсы жарандар кызыгып жатат, кайсы өлкөнүн жарандары көбүнчөсү? Хорошо. Рахмат. Рахмат. Сөз Экмат Журакбаевич сизге берилет. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Менин эки суроом бар эле. Мурда ушул мыйзамды талкуулаганда мен айтып кеттим эди, МВД кайрылабыз го деп. Мен сизге баягыда жакшы эле талкууладык. Ушул регистрация маселесин бул мыйзамда эмес, башка ушунун тегерегинде да ошону сиздер кандай иш-чара көрүп атасыңыздар? Мен баягыда бир жакшы эле примерлерди көтөрүп кеттик. Кандай мына көлгө келген Өзбекстандан болобу, туристтер болобу, ушулардын баарын чегарадан каттоодон өткөрүп, регистрация системаны башка көзөмөлдөгө алсак кандай болот?
Ал биринчи суроо. Сизге берип атам мен. Ушу өкмөт тарабынан ушуну бир иштеп чыгарыш керек да. Биз туризмдебиз бир жагынан, туризмдебиз, экинчи жагынан элди кыйнамай өтөбүз. Biz туристические, если мы провозгласили себя туристической страной, то мы должны следовать принципам, создать людям нормальные туристические условия, сервис, который во всем мире есть. А bizde olsa gelivere 2 günün gün, 5 günün, 3 günün издебиз каякта, какому участковому подойти. Мен просто калоо катары айтып атам, сонда сизге. А экинчи суроо мен Митке айтып кететін едім. Мына чегара деп кетти, азыр сиз өзүңүз айттыңыз, жакшы эле ишти, мына аэропорт жагынан. Мен де бираз үшкөм вылетал с аэропорта вот Алматы. Очень жесткие отношения казахских пограничников к нам. Нельзя соседское отношение так устраивать. Мне кажется, на уровне пограничных наших, на уровне наших пограничной службы надо эти вопросы прорабатывать, не только МИД. Должны как-то говорить, енді бізге де алар келіп атат күні-күні, бізде аяқ ал тарап көтіп атабыз. Но нельзя в таком жестком режиме, и вот эта карточная система заполнения, нельзя никак, Илан Бекетович, отменить, как-то внести предложение. Вот. Я думаю, может быть, нам тоже надо внести паритетные такие, что ли. Ну, как-то мы должны свои интересы отстаивать, наверное. Хорошо. Урматтуу Экмат Журукбаевич, сиз айтканда бул боюнча 3-чү жолу берип атасыз. Биз толук колдойбуз удобство түзүү боюнча, туризм боюнча. Азыркы учурда өкмөт ушуну кылат, автоматизация боюнчачы. Мен ойлойм, баягы чек арадан киргенде эле башка мамлекеттерге окшоп, бир гана өткөндөн кийинки жерде текшерилбесин деп. Бизде азыр көптөгөн мына көл боюнча көптөгөн сунуштар келип жатат да. Мен ойлойм, кийинки жылдан ушу сиз айткан система иштей баштайт, буюрса. Кагаз жүзүндө мага берип койсоңуздар ушу ишке ашырылып. Ички иштер министрлиги эле эмес, жалаң. Билесиз, азыр мен түшүнүп атам, баардык бул өкмөт иштеп чыгарыш керек полностью. Чек ара кызматы, ошондой эле башка тиешелүү кызматтар бар. Рахмат. Рахмат. Уруксат берсеңиз, чек ара кызматынын төрагасынын орун басары мен да жооп берип койсом. Урматтуу төрага. Жооп бериңиз. Урматтуу Экмат Журукбаевич, мына азыр дагы айтылган сөздөр боюнча биз дипломатик канал менен тышкы иштер министрлигине кат жолдогонбуз. Мындай интернет булагынан дагы анан түз каттар менен биздеге мындай кайрылуулар түшүп атат, мындай фактылар бар деп аэропорттор боюнча дагы Ак Жол, Чалдыбар буга чейин айтылгандар боюнча дагы дипломатик каналдан тышкары биз өзүбүздүн погранпредставительский встречаларда дагы мындай суроо жолдоп атабыз казак тараптаргачы. Алар дагы өздөрү менен разберемся, ал жакта териштирип иш жүргүзүп атабыз деген жооп беришкен. Бул биринчиси. Экинчиси, единая система учета внешней миграция боюнча өзүңүздөр жакшы билгендей, биринчи этап улуттук коопсуздук комитети боюнча муну иш алып барып атат. Биз участвуем бул программада. Азыр сиз айтып аткан боюнча чек арадан өткөндө деген боюнча бул экинчи этап. Экинчи этап планда турат, бирок экинчи этап боюнча азырынча акча каражат табылбай атат бул боюнчачы. Өкмөт караштырып атат муну, акча каражат жагын. Рахмат. Чечилсе, ушул вопростор чечилет деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Суроого талкууга жазгандар аяктады. Комитеттин кортусун окуш үчүн Абдывахап Мамадрасулович сөз сизде. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2018 жылдын 9 октябрындагы корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине 3-чү окууда кабыл алуу үчүн сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору 3-чү окууга добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул маселе менен чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кезектеги маселе Астана шаарында 2017 жылдын 9 июнунда кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте каралган. Баяндамачы Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович, аталган комитет төрагасынын орун басары, Абдулдаев Эрлан Бекешевич, тышкы иштер министри, Кожобеков Асылбек Эсенжанович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары, Асанов Курсан Сатарович, ички иштер министринин орун басары. Сөз Абдывахап Мамадрасулович сизде. Урматтуу депутаттар, Астана шаарында 2017 жылдын 9 июнунда кабыл алынган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет.
Аталған конвенция Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы биргеликте аракеттенүү чечкиндүүлүгүнөн кабар берип, бул экстремисттик жана террористтик коркунучтардын өсүшүнө каршы кубаттуу курал болуп эсептелет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндама аяктады. Суроолор болсо табло бериңиздер, суроо талкууга. Сөз Торобай Бакыт Эргешович, сизде. Конвенция жөнүндө суроо бергим келет да. Ушул конвенциянын негизинде штаб-квартира ачылабы, кандай бир орган ачылабы же бир координациялык мекеме болобу, ушул жагынан маалымат барбы? Жооп, Жолонбек. Урматтуу Бакыт Эргешович, штаб-квартира ачылбайт, эч кандай кошумча органдарды ачылбайт. Өзүңүз билесиз, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бизде эки структурабыз бар. Бир структурабыз ал секретариат Пекин шаарында жайгашкан. Экинчи региональная антитеррористическая структура Ташкент шаарында жайгашкан. Ушул конвенция негизинде именно РАЦтын алкагында иш алып барат спецслужбалар. Түшүндүм, ачылбайт экен да. КСМБнын ГКНБнын төрагасынын орун басарына суроо. Сиздер билесиздер, 2016 жылы Дача суда окуя болду, 16 январда. Ушул окуя боюнча көп суроолорго жооп болгон жок да. Мисалы мен бул такталган эмес маалыматтар боюнча айтып коеюн. Мисалы бортто келген адамдардын саны боюнча так болбой чыгып атат деген бир сөздөр болуп атат. Бир труп жок болуп атат деп айтып атышат. Мен бул такталган эмес маалыматтар. Экинчи маселе, эмне үчүн МЧС кызматкерлери 1 саат 40 мүнөт ошол окуя болгон жерге кире алган эмес. Ал жерде дагы ушу маалымат негизинде милиция кызматкерлери отцепление кылып, МЧС кызматкерлери киргизбей коюптур деген сөздөрдү айтып атышат. Анан кийин дагы бир маалыматтар ага бир суроо болуп аткан, жооп келген жок. Бул кимдин жүгү болгон? Ар кандай бул боюнча чыр болуп чыккан, ар кандай сөздөр келген. Тигин жүгү деп. Ошол боюнча иштер болуп атабы? Иликтөө болуп атабы? Жыйынтыгы чыгабы, чыкпайбы ошол боюнча? Рахмат, Бакыт Эргешович. Азыр жанында маалыматым жок. Биз талкуулап кичине жооп берелик сизге. Анда мен айткан сөздөрүмө сиз көңүл буруп, ошол сөз, ошол факттар туурабы же туура эмеспи? Аны бир көңүл. Рахмат. Сөз Махабат Эргешовна сизде. Мен суроом мондайда, мына азыркы жана кийин каралчу маселе бир эле багытта экен. Мына экстремизм, терроризм боюнча азыркы күндө кээ бир сайттарда, интернет сайттарына бир аз мындай агитация болгон жайлар бар да, учурлар бар. Мына ошондой убактар болгондо ГКНБдан жок бул жакта өкүлдөр барбы? Ошондой учур болгондо сиздер ошол сайтты же ошол источник тапканга барбы мүмкүнчүлүгүңүздөр? Же блокировка менен эле чектелесиздерби? Махабат Эргешовна, иштеп атабыз ал боюнча. Эми ачык айтканда источник таба албайсыздар, туурабы? Ачык айтканда технический возможность жок бизде. Технический жокураак. Ошондуктан мен ойлойм да, ушул азыр технологиянын жаңы угрозасы болуп атат да, эл аралык угроза. Бул ачык айкын, эч кандай жоопкерчиликке тартылбай эле ушул багытта жакшы агитация болуп атат. Бул эл мындай эки элдин ортосундагы дагы жана ошондой эле диний багытта жана ар кандай багытта кандайдыр бир ушундай агитация оңой эле болуп атат. Ушул нерсеге кандай бир чара көрсөңүздөр болот?
бул аябай оңой инструмент болуп калды да. Элге жайылтуу, бүт дүйнө жүзүнө оңой таркатуу жолу. Эгерде интернетте баягы пропаганда, агитация, чыкырыктар боло турган болсо, ошо дин тармагы боюнчачы. Дин эмес, мен экстремизм, терроризм багыттары боюнча эгерде чыкырыктар боло турган болсо, анын биз источнигин таба алабыз. Кайсыл жерден таркаганда таба алабыз. Азыр маселе башкада турат да. Интернет ресурстар боюнча бизде каражат жетиштүү эмес дегенибиз, биз баягы убагында оперативдүү, ыкчам сайттарды жаба албайбыз да, ошол эле. А так негизи ким таркатып атканын, кайсыл жерде чыкканын ага жетиштүү биз аны иликтеп убагында таба алабыз. Тааныштырып койсоңуз өзүңүздү. Өзүм болсо антитеррордук борбордун директорунун орун басары полковник Бакаев Канжарбек Нурбаевич. Андан сырткары дагы жакшы булактар бул социалдык булактар. Ал жакта да ушундай белгисиз адамдар ушундай иш алып баратат. Бул боюнча кандай иш алып барасыздар? Дагы бир жолу кайталап коесузбу суроону? Социалдык түйүндөр боюнча. Социалдык түйүндөр боюнча дагы куд ошондой маселе бүгүнкү күндө. Ал эгерде чыкырыктар боло турган болсо, радикализм, экстремизм, терроризм багытында жайылтуулар боло турган болсо, аны дагы биз адамды ким таркаткандарын таба алабыз. Бирок баягы ага убагында аны жабып, ал сайттарды блокировать этип, статьяларды албайбыз да. Бирок ошол убагында реакция кылбасаңыздар, ал информация кеткенден кийин кайра анын кесепетин токтолбайсыздар, туурабы? Убакыт талап кылат да. Ошол убакытта өз максатын иштеп коет да ал ошол, туурабы? Туура, ошондой проблема бар негизи. Ошол боюнча мен ойлойм да, бир бул эл аралык угроза болгондон кийин бул нерселерди ООНдун ассамблеясында же ушул ОДКБ ШОС алкагында бир иш алып барыш керек. Буга чейинки мындан кийин тема дагы ушул информациялык коопсуздук боюнча. Рахмат. Аяктайсыз? Убакыт кошуп бериңиздер. Берилди. Экинчи каралчу ушул мыйзам долбоору дагы ошол информациялык безопасность боюнча маселе каралат. Мына ошол дагы байланыштуу да. Ошондуктан мен ушул уюмдардын ортосунда бул маселени көтөрүш керек. Бул угроза эл аралык мындай оңой олтоң. Рахмат, сунушуңузду эске алайлы. Атайын кызматтардагы жооп бериңиздер. Кийинки сөз Турусбек Бактыбек Сагындыкович, сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мыйзам долбоору өтө орчундуу, маанилүү, колдойбуз. Ошол бирок мен бир суроо тактоо эрети сурап кетейин дедим эле. Тышкы министрлигинен, министрден Эрлан Бекеш, состав членов ШОС изменился? Государств членов ШОС? Изменился. 6 было, стало 8. Прибавились, да, страны? Прибавились, да, прибавились Индия и Пакистан. Индия, Пакистан. Рахмат. Но я бы хотел тогда членский взнос нашей страны в ШОС. Членские взносы в соответствии с достигнутым соглашением, если раньше наш взнос был 10%, после вступления этих двух стран наш взнос уменьшился и составил порядка, по-моему, сейчас 8%. Но при этом количество наших сотрудников, работающих в двух организациях, не уменьшилось, и от этого наш голос не уменьшился. Да, я вот как раз хотел уточнить, что какова процедура формирования взносов. Раз страны увеличились, то, соответственно, должна быть и доля процентного взноса, членских взносов кыргызского государства в ШОС. Совершенно верно, Бактыбек Сагындыевич. Есть соответствующие финансовые правила, которые были разработаны и утверждены, и они работают с начала образования ШОС. В соответствии с этими правилами есть соответствующее разделение долевых взносов между каждыми странами. Наибольшие взносы это у Российской Федерации, у Китайской Народной Республики. В последующем идут по взносам по Казахстан и Узбекистан. Третье это мы и Таджикистан. Это было до вступления Индии и Пакистана. С вступлением Индии и Пакистана в ШОС процентовка изменилась, конечно.
И в этой связи наши взносы в процентном отношении уменьшились. Но еще раз хочу повторить. Количество взносов, процентовка взносов на принятие решения в организации не влияет. Все решения в ШОС принимаются консенсусно. Спасибо, объемный ответ. Но еще один вопрос. Были ли просроченные суммы наших членских взносов и какова ситуация сегодня по оплате членских взносов? Нет. В международной организации, особенно такие приоритетные организации, как Шанхайская организация сотрудничества, ОДКБ, Евразес, ЕАЭС и другие, у нас просрочек нету. Каждый год правительством разрабатывается приоритетный список по взносам, он утверждается, и в соответствии с этим списком, перечнем мы оплачиваем взносы. Вы знаете, что мы являемся членами 119, по-моему, международных организаций, если я не ошибаюсь, практически в каждую из них надо платить взносы. Правительство выделяет, но мы сегодня практически по всем международным организациям выплачиваем соответствующие взносы. Если у нас есть какие-то задолженности, то мы сегодня предпринимаем усилия по реструктуризации, с тем, чтобы мы не имели задолженности в международных организациях. Спасибо. То есть с увеличением участников стран ШОС бюджет нашего аппарата, нашего не увеличился, да? Я бы сказал, процентовка не увеличивается. Ежегодно принимается решение о бюджете организации, бюджете секретариата, бюджете региональной туристической структуры. Рассматривается в связи с возможными там изменениями, есть повышение расходов на содержание этих организаций, но процентовка наша не увеличивается. Рахмат. То есть долбоорду колдойбуз, Эрлан Бекеевич. Рахмат. Рахмат, сөз Дастан Далабаевич сізде. Бұл жерде УКМК-нын өкілі бар да? Бар. Bir суромындай да? Вот вы знаете, в социальных сетях бывает так, что, конечно, с экстремизмом бороться надо, но вот иногда бывает нечаянно кто-то лайк нажал, либо поделился. И вот в отношении таких лиц очень у нас жесткая мера ответственности. Там вплоть лишения свободы от 4 до 8 лет. Это, мне кажется, очень много, да? Есть ли у вас какие-то планы пересмотреть? Потому что социальные сети, они настолько распространились, что каждый человек уже пользуется этим. Может, хотя бы в разряд административных нарушений перевести. Но всех сажать, мы же тюрьмы потом переполним. Дастан Далабаевич, дело в том, что то, что вы сейчас сказали, в интернет-сети, если появляется статья и кто-то дает лайки или просто читает эту статью, за это нет уголовной ответственности. Не предусмотрена уголовная ответственность. И прежде чем доказать или в том, что он совершил преступление, это обязательно должно быть распространение распространение, агитация этих статей, да, радикальных. Нет, смотрите, когда ты нечаянно поделился или лайк там сделал, это уже есть распространение. Это уже есть распространение. Потому что ты нажал эту кнопку лайк, он у тебя высвечивается, у твоих всех, с кем ты общаешься, у них тоже высвечивается. Это можно подвести юридически как под распространение. Юридически оно так, оно же там не пишется в законе, лайк нажал или еще что-то там. Потом, это и есть распространение. Дастан Далабаевич, дело в том, что непосредственно этот человек тоже изучается, он состоит в каких-нибудь религиозных объединениях. То есть есть какая-то, действительно, то, что вы изучаете, тщательно подходит? Тщательно подходят, делают даже экспертизу теологическую на то, что это было распространение, призывы были или не были. Это не так, что просто в интернете вышла статья и привлекли к уголовной ответственности. То есть подход он самый такой объемлемый, да, и здесь идет еще со стороны прокуратуры надзор. Это не так просто привлечь к уголовной ответственности. Хорошо, тогда другой вопрос. Недавно вот отчет правозащитной организации был признан экстремистским. По этому поводу международные организации даже сделали заявление. Вот как вот здесь быть? Просто мы этого отчета... Надо увидеть этот отчет. Мы не видели этого отчета и почитать содержание. Просто мы не в курсе, да?
Вы не в курсе? А вы знаете, ООН даже сделал к нам рекомендации, что мы должны как-то в этом плане пересмотреть свою статью Уголовного кодекса. Вы изучите этот вопрос. Мы обязательно примем во внимание и рассмотрим этот вопрос. Спасибо большое. Рахмат. Сөз Умбеталы Тоқтаралиевич, сізде. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Ирлан Бекешевич, я хотел немного уточнить по такому важному структурному подразделению ШОСа, это региональная антитеррористическая структура. Наши специалисты, наши военнослужащие там, они привлечены, прикомандированы к этому РАЦу? Милорад Докторович, я коротко отвечу, а основной ответ должен быть со стороны Государственного комитета национальной безопасности. Да, у нас есть и 3 человека, которые работают в региональной антитеррористической структуре. Ну, задачи этого подразделения это только вот именно оперативно-поисковые, там координация, вот по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, а какие-то еще вы сами знаете, да, в каком мы регионе живем и какие задачи у ШОСа. Естественно, это на первых рубежах эта структура находится, да. При каких-то экстремальных ситуациях эта организация будет работать, да, эта структура? Умбеталы Тоқтарович, значит, эта структура, она представляет основная цель и задача этой структуры. Значит, создание правовых основ, единого подхода к проблематике. Значит, оперативно-розыскной деятельностью они не занимаются. Они занимаются в основе своей сбором и анализом информации. Рассылка ее, значит, странам-участникам. Там есть свой порядок проведения, значит, секретариат там целый создан. Вот в этом направлении они только работают. Спасибо. Рахмат. Суроого жана талкууга жазылгандар аяктады. Комитеттин кортусун окуш үчүн Абдувахап Мамадрасулович сөз сизде. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2018 жылдын 9 октябрындагы корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу үчүн сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө экинчи окууга жөнөтүлдү. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги акыркы маселе Бишкек шаарында 2017 жылдын 30 ноябрында кол коюлган жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин маалымат коопсуздугун камсыздоо жаатында кызматташуусу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте каралган баяндамачылар Нурбаев Абдувахап Мамадрасулович, комитет төрагасынын орун басары, Кожобеков Асылбек Эсенжанович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Сөз Абдувахап Мамадрасуловичте. Урматтуу депутаттар, Минск шаарында 2017 жылдын 30 ноябрында кол коюлган жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин маалымат коопсуздугу жамаатында кызматташтык тууралуу макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Макулдашуунун максаты жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин маалымат коопсуздугун камсыздоо кызыкчылыгында тараптардын өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүү болуп эсептелет. Тараптар маалымат коопсуздугу коркунучтарына бирдиктүү практикалык таасир этүү механизмин түзүү, маалымат коопсуздугу жаатындагы ишенимди бекемдөө чарасын өнүктүрүү, маалымат коопсуздугун камсыздоонун технологиялык негиздерин жакшыртуу жана башка багыттар боюнча кызматташат. Рахмат. Баяндама аяктады. Урматтуу депутаттар, акыркы маселе аз добуш берүүгө өтөбүз. Сиздердин макулдуңуздар менен мындан кийин маалымат баяндама аяктады. Суроо талкуу болсо таблоону бериңиздер. Суроо талкуу суроо бериш үчүн Турусбеков Бактыбек Сагындыкович. Сөз сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачылар, мен ушул суроомду коопсуздук комитетке берейин дедим эле. Өкүлү барбы? Бар. Бар, я вот внимательно изучил
само соглашение и хотел бы перейти к обсуждению. Вот статья 2, есть определение. У вас есть, да, соглашение? Есть определение деструктивное информационное воздействие. Использование информационно-коммуникационных технологий в целях нарушения деятельности органов власти. Я о чем хотел сказать? Вопрос технологии – это понятен. Вы можете вот объяснить, что под этим подразумевается? Я потом пояснения бы свои дал. Кимиңиздер жооп бересиздер? Статья 2. Вопрос, что подразумевается под Деструктивное информационное воздействие. Здесь определение бар экен. Сіз өзіңіз тақтап айтып берсеңіздер. У меня эме жоқ. Жанымда статья жоқ болот азыр. Не, я же дальше, второй вопрос. Тут же написано вот, ухудшение межгосударственных отношений, создание внутренней социально-политической напряженности. Вы понимаете, я хотел бы услышать ваше видение, ваше определение, и потом, может быть, задать второй вопрос. Бактыбек Сагындыевич, эта деструктивная деятельность подразумевает собой действия, направленные против основ государственного строя, очернение, дискредитация органов власти, ну, все, что направлено против органов исполнительной власти, да? Не подразумеваю. Уақытым тоқтатып қойсаңдар, жантан бері мен сұраулай бердім, уже бүтіп қалып тұр уақытым. Жооп бергенге чейин күтіп отырдым. Қош беребиз уақыт. Хорошо. Жат болғаңыз. Повторите ответ. Да, деструктивная деятельность подразумевает собой очернение, дискредитация органов власти. Это направленное против основ государственного строя. Вот это и подразумевает, да? Деструктивная деятельность. Согласно вашего ответа, тогда у меня определился второй вопрос. Не станет ли ратификация данного соглашения инструментом для надзора за свободой слова, содержанием, распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений? Вы знаете, да? За последние несколько лет между властью и журналистским и гражданским сообществом есть некоторая разница во взглядах, это естественно. Самые заядлые оппоненты, убежденные в собственной правоте, прошли путь публичного осуждения и судебной инстанции. Благодаря выраженной социальной позиции активистов были выставлены серьезные нарушения должностных лиц, продемонстрированы системные проблемы. Я поддержу ратификацию соглашения, если речь идет о предупреждении рисков в отношении информационно-коммуникационных технологий, если будет проводиться работа с техническими сбоями, а не притеснением, выражением мнения. Я поясню, о чем речь идет. В соглашении четко сказано информационное поле. Если это касается технологий, новых ноу-хау. В двух словах, если это касается технологии, программного обеспечения, я руками, как говорится, двумя руками за поддержу. Но если это притеснение взглядов, мнений того или иного журналиста или агентства какого-то, это я против тогда. Рахмат, мамлекеттик тилде деструктивдүү маалыматтык таасир этүү боюнча кенен баяндалып турат. Значит, данное соглашение, основная цель ее, значит, это противодействие информационным преступлениям. И, значит, на сегодняшний день в рамках ГКНБ уже участвуют и работают в рамках ОДКБ по этому соглашению.
Она именно, вот как вы сказали, она именно в противодействии по техническим каналам значит, направлена. Там действует такая программа, прокси называется, противодействие преступности в информационной среде. Суроону тактоо үчүн урматтуу депутат Бактыбек Сагынычке убакыт бериңиздер. В этом плане я понял. Спасибо, я поддержу, чтобы не было как бы компанейщины. Я же вопрос четко задал, чтобы это не касалось личного мнения, мнения печатных агентств, информагентств, а это касалось вашей профессиональной деятельности. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Суроого талкууга жазгандар аяктадык. Комитеттин корутундусун окуш үчүн сөз Абдувахап Мамадрасулович сизде. Урматтуу депутаттар, эл абалык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2018-жылы 9 октябрдын корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу үчүн сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окуга добуш берүүгө жөнөтүлдү. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде каралган маселе каралып бүттү. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Биз добуш берүүгө өтөбүз. Добуш берүүнүн алдында бир жарыя бар. Жарыялап коюн, урматтуу депутаттар. Коалициялык көпчүлүктүн отуруму болот добуш берүүдөн кийин. Бул боюнча сунуш келип түштү. Бул жарыя иретинде. Рахмат. Добуш берүү үчүн урматтуу депутаттар каттоодон өтсөңүздөр. Каттоодон депутаттар 93 депутат өттү. Каттоону жапсак болобу? Экмат Журукбаевич, каттоону өттүңүзбү? Кошунаңыз өткөрдүңүзбү? Каттоо. Каттоо жабылды. Добуш берүүгө өтөбүз, урматтуу депутаттар. 2018 жылдын кечирип коесуздар, каттоо ачыңыздар да депутаттар келип калды. Каттоодон 102 депутат өттү. Ким? Ким? Каттоодон 102 депутат өттү. Каттоо жабылды. Добуш берүүгө өтөбүз, урматтуу депутаттар. 2018 жылдын 10 октябрында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору. Биринчи маселе. Астана шаарында 2017 жылдын 25 декабрына кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы
Кыргыз-Казакстан мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору, демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими экинчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Катталды 102, макул 100, каршы 2, мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Кийинки маселе. Атаандаштык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими экинчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Катталды 102, макул 102, каршы жок. Экинчи окууда мыйзам долбоору кабыл алынды. Үчүнчү маселе. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору демилечилер депутаттар Бакиров, Алтынбеков, Узакбаев, Жунус уулу Алтынбек, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Катталды 102, макул 102, каршы жок. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Төртүнчү маселе. Жарандардын репродуктивдүү укуктары жана аларды ишке ашыруу кепилдиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгечи өкмөт социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 100, каршы 1, баары катталды 102, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Жок, кечирип коесуздар. Бир добуш. Кайрадан добуш коем, добуш берсеңиздер. Кайрадан, урматтуу депутаттар, Келдибаев, Сабиров, Сыдыков, кайрадан добушка коем, добуш берсеңиздер. Максат Эсенович бул жерде. Макул 101, каршы 1, баары 102, каттал 102, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын кийинки маселе. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими жактырылсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 101, каршы 1, баары 102, каттал 102,
мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. 2018 жылдын 11 октябрында каралып, добуш берүүгө киргизилген мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи өкмөт укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет чечими 3 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 101, каршы 1, бар 102, каттал 102, мыйзам кабыл алынды. Кийинки маселе 2018 жылдын 1 февралында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Тажикстан Республикасынын аймагында жана Тажикстан Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 3 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 102, каршы жок, бары 102, катталды 102, мыйзам долбоору кабыл алынды. Мыйзам кабыл алынды. Кийин кечирип коесуздар. Акылбек Үсөнбекович регистрация сурап атат, урматтуу депутаттар. Уруксат берели. Катталыңыз. Каттоону бериңиздер, аппарат. Рахмат. Каттоо жабылсын. Кийинки маселе. Астана шаарында 2017 жылдын 9 июнунда кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 2 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 104, каршы жок, бары 104, катталды 104, мыйзам долбоору 2 окууда кабыл алынды. Добуш берүүдө акыркы маселе Минск шаарында 2017 жылдын 30 ноябрында кол коюлган жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин маалымат коопсуздугун камсыздоо жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими 2 окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер. Кайрадан добушка коем, урматтуу депутаттар. Кайрадан 3 ирет добушка коюлат. Урматтуу депутаттар, добуш берсеңиздер. Макул 102, каршы жок, бары 102, каттал 102, мыйзам долбоору 2 окууда кабыл алынды. Ушу менен добуш берүү аяктады. Урматтуу депутаттар, бүгүн жакшы иштеп бердиңиздер. Кийинки жумага чейин танапиз.
коалициялык көпчүлүктүн ишине ийгилик, жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Көпчүлүк коалициянын мүчөлөрү, жыйынды баштай берсек. Кворум бар. Күн тартибине бир маселе. Бул судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын курамына талапкерди көрсөтүү маселеси. Күн тартиби боюнча бөлөк сунуштар жокпу? Жок болсонда ушул күн тартибин бекители деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Урматтуу коллегалар, өткөндө биз бул тартип комиссиясынын мүчөлөрүнүн толугу менен толук курамын бекиткенбиз. Бирок арасынан бир мүчөсү Базарбаев Ерлан деген өз арызы менен бул кызматтан кетти. Ошого байланыштуу биз бир сунуштап атабыз. Бул биздин көпчүлүктүн прерогативасы. Ошого байланыштуу биз СДПК фракциясы кандидатураларды карап бир кандидатты сунуштап атабыз сиздердин карооңуздарга. Бул Тажибаев Абиля Кадыровичтин өмүр баянын сиздерге азыр таратып берди. Ушул кандидат боюнча кандай сиздердин пикириңиздерди? Бөлөк сунуш жокпу? Анда макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Да, уже все проголосовали. Да, хорошо, пожалуйста. Да, пожалуйста. Карамушкинан микрофон берип койгулачы. Спасибо. Вот, Абибила Кадырович, у меня такой вопрос по дисциплинарной комиссии судей. Несколько раз, дело в том, что к нам граждане обращаются очень часто именно по судейскому беспределу. К сожалению, это еще формулировка у нас существует. И вы знаете, на судей буквально нету права, потому что действительно видно какой-то сговор, либо затягивание дела. И очень часто я обращаюсь вот в эту судебную дисциплинарную комиссию, чтобы хоть как-то они на судей, ну я не знаю, или могу ли я лично к вам, если сегодня я вас поддерживаю, да, лично к вам обратиться, чтобы данные вопросы как-то поднимали и решали вопрос с некоторыми судьями. Ведь иногда они действительно чувствуют вообще какой-то, у них там свой корпоратив. Что по этому вопросу скажете? Я всю жизнь работал в органах, принимал самые решительные меры, наверное, хватит мне силы и воля, и опыт работы этой комиссии. Но если вы будете обращаться, обязательно решим положительно, если виноват судья. Рахмат. Все, да? Бөлөк суроо жок болсо анда дагы жолу добуш берип коелу, урматтуу коллегалар. Ким макул? Кечиресиз. Мирлан Канатбекович, сизде суроо. Жээнчуровдун микрофонун берип койсоңуздар. Исеншагулович, мен рахмат сөз бергенсиз. Болгондо шашпай карап койсок или для галочки отурсак, анда Мен добуш берип аткан экенсиз дедим да сизде. Добуш эмес, адам мурунда көтөргөнбүз. Менден төмөнкүдөй суроо деле. Мына Исеншагулович, жалпысынан ушу дисциплинарный комиссиянын жогорку кеңеш жаңы конституцияга ылайык курамын түзүп атабыз да. Карашыбыз керек дейишинчи. Мына кече жакында өзүңүздөр билесиздер, жогорку соттун кандидаттарын карап атканда, талапкерлерин чоң сын пикирлер айтып, жогорку кеңештен кээ бир сотторду өткөзбөй, алардын ишмердүүлүгү боюнча көп сын пикир айтылган. Ошо негизинде комитет карап, адан кийин төрага кол коюп, дисциплинардык советке жөнөткөн катты. Алар болсо карабай эле кайта артка четке кагып койду. Анда биз неге бул органды түздүк анда? Эгерде сын пикир айткан талапкерлерди, адан алардын ишмердүүлүгү боюнча, мына жана Воронцованын иши боюнча, жана башка судьялардын иштери боюнча. Бүгүнкү күндө дисциплинарный совет мына коомчулуктан айткан сын пикирди ойго алган жок, четке кагып койду. Целый жогорку кеңеш жөнөткөн төрагасы кол койгон катты четке кагып койду. Анан экинчиден талапкерлерде бул партиянын квотасы бар, маселе жок, колдоп беребиз. Болгондо курамына биз коомчулуктан да алып келсек болот эле да. Өңкөй мурунку сот менен прокурорлор менен курамды топтоп атабыз.
Рахмат, еске алабыз. Туура айтасыз. Біз бұларды өзіміз бекіткеннен кейін бұлардан отчет алуға, бұлардың қызматы бойынша біз қарауға құқығымыз бар. Сунуш болсо кийинки күн тартибине киргизип карайлы. Ал эми бул курамды эми биз мурун эле баягы түзгөнбүз, ошого байланыштуу эми айткан сунушуңузду эске алабыз. Дагы суроолор барбы? Жок болсо анда добушка коем. Ким макул десе, урматтуу коллегалар. Макул, каршы жок, кабыл алынды. Рахмат, анда күн тартибиндеги маселе бүттү.